Бишкек шаардык мэриясы жол салып атабыз, бул жылга 60 жол, эмки жылга дагы көбөйөт деп айтып, жолдорду жаңыртып атканы ал жакшы нерсе. Ал эми мына ушундай сапатсыз жол ургандар ким чара колдонуп, ким жооп берет? Бул албетте элдин акчасына курулуп атат да, туурабы туугандар? Анан эң кызыгы дагы башкача болуп атат. Кызыгы дагы башка нерседе. Мисалы, бул жол, бул жөө адамдар өтүш жол. Ал эми бул жак болсо тупик. Мол жол белги эмнеге коюлган? Эми ушундай жол белгилерден канчосу бар санап көрөбүз. 1 2 нар жагында 3. Кудайберген базарындагы айланасындагы Салтанат деген көчө экен. Мынакей 4. Муну менен 5. 6. Бул жагы да тупик. 7. Азырынча 7 болду. Көчөнүн аягына чейин канча болот? Азыр бирге чогуу санайбыз. 8, 9. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, нар жакта көчө жок, жөн эле жол белгилери жөнүнө коюп койушкан. 9. Опа, 10. 11. Бияна да чыгып көрсөтүп коелу. Окей. Бул жагы тупик. Жол белги туура эмес коюлган экен, максатсыз десек туура болот. Ушундай кире беришинде жасап бербептир, монтип мусор толтуруп алышкан. Оу. Ошондой эле сапатсыз дагы курулган деп атышат элдер. Бул жол ким курган? Анан мэриядан тактап бергенге аракет кылабыз. Он 7. Дагы 18. Мынакей 18. Мостолбанын аркасында жашынып турган менен 19. 19 жол белги туура эмес коюлган. Буга чейин дагы 100 метрдей бар жолго чейин, чоң жолго чейин. Ага чейин дагы канчасы чыгат? Чогуу билебиз. 17. Он 8. Жок, жол жок, айтып коеюнчу. 19. Кызык, мындай сала берсе болот экен да. Жыйырма 21. Басам, мына монус эле 3000 сомдон турат да, ошондо биягында дагы туруп атат. Канчалаган акча? 20-21. Бул жакта эле жол жок экен. 21, 22, 23, 24, 25.